Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Сөз Жолдошбаев Камчыбек Жолдошбаевичте. Урматтуу Айда Камчыбековна, урматтуу депутаттар, мен сиздердин көңүлүңүздөрдү бурайын дедим эле. Келген чакырылган коноктор. Замминистр эртеден бери айтып атасыз, жооп берип атасыз. 20-дан ашык депутаттар айтты. Сиз айткан боюнча биз жиргализм команда жасап калып турубуз да. Жиргализмди мындай жакшылап кыргызча которгондо кайф деп коет экен. Школдордо сиз айткан бирөө да жок. Мына мен Актала районунун, Ат Баш районунун, Нарын райондорунун мектептерине кирип келдим. Бүт директорлордун мойнуна акимдер минип алганда. Ичине даже кээ бир мектептерге акимдер школдун ичине кирген эмес. Силердин специалисттер жок. Эмне үчүн мындай, ошону айтып көрсөңүз. Урматтуу Камчыбек Жолдошбаевич, Актала районундагы мектептер 100% ысык табак программасына кирген. Бул биринчи. Экинчи, мен көйгөйлөрдү ачык эле так айтып атам. Мен мындай жыргап бардыгы сонун бүт көйгөйлөрдү чечип койдук деп айткан жокмун. Үчүнчүдөн, ар бир райондо бүт республика, Кыргыз Республикасынын ар бир районунда ушул ысык тамакка жооп берген адис бар. Анын отчеттору боюнча биз билебиз, кайсы мектептерге биз ысык тамак киргизе албайбыз тилекке каршы азыр. Ал жерде көйгөй, же ашканасы жок, же ремонт иштерин жүргүзө албай турабыз, же ысык сууну киргизе албай, канализациясын киргизе албай турабыз. Ошон үчүн иш бар, аткарылган. Бирок көйгөйлөрдү чечип дагы иштей турганда абдан көп да. Сиз айтып атасыз, 60% Кыргыз Республикасынын ичиндеги мектептердин бүт хозяйственный чарбачылык эмес бар деп атасыз. Тетиги алыскы райондордун жайыттарында, тияк бияктарында жок, ана кайсыны эле айтып атасыз? Бу жерде 60% деген эмеле карашып айтпадыбы депутат? 1700 мектепте бар экен деп. Буну каяктан эсептеп чыктыңыз? Көрдүңүзбү? Урматтуу Камчыбек Жолдошбаевич, мындай пришкольное хозяйство десе, бул чоң бир фермерлердин бир укмуш бир чоң чарбасын элестетпеш керек да. Бул деген кичинекей жана чакан, 1 гектарга жетпеген, 2 гектарга жетпеген, соткага жетпеген бир мындай өзүбүздүн жерлер бар да мектептин жанында. Ошол мектептин территориясында алма бактары, же болбосо жанагы биолог мугалим эксперимент өткөрө турган жанагы өсүмдүктөр, анан балдардын теплицасы бар жанагы биологдун демилгеси менен. Бул чоң бир укмуш бир фермерский хозяйство эмес. Ал кичинекей чакан жашнакай бактар, бакчалар, ошолор да. Ошо жерден алынган жакшы продукцияны алар биз аракет кылабыз да ошо мектептин балдарына жумшаганга. Сиз абдан жакшы кычырат айтып атасыз да, кыргызча айтканда. Кытайдын чегин көрүп атасыз, оозуңуз менен, тилиңиз менен сүйлөгөндө. Бирок андай эмес да. Мен бир 10-20 мектепке кирип чыгып, кыдырып келдим, чукулда эле. Ал жерге мен сурадым, даже сиздин работниктер эмес, сиздин заместительдер эмес, башкалар дагы барбайт экен. Анан эми могул жасап аткан законуңарды колдойлу, бирок негизи жумуш абдан начар. Моюнга алыш керек, иштей албай атышат буларчы. Ошон үчүн карап көрүш керек да бардыгын. Анан эми ал кемчиликтер болот, эми сиздер көп эле Кытайдын чегин кура бербей, жакшыраак иштегиле. Рахмат. Чогуу барып ошол чарбалыктарды көрүп көрсөтүп келсек, мүмкүнчүлүк берсеңиз абдан жакшы болот.